Ишкерликке тоскоолдук жаратып жаткан жагдайлар ишкерлердин инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча консультативдик кеңештин отурумунда ачык талкууга алынды. Ишкерлердин укуктарынын сакталышына багытталган мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө бүгүнкү күндө прокуратура органдарынын приоритеттүү багыты ойдон калууда. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ишкерлерди колдоо, алардын укугун коргоо боюнча мамлекетибизде 1 жылдын ичинде көптөгөн жылыштар болду. Бирок ага карабастан мамлекеттик органдар тарабынан ишкерлерге болгон кысымы же болбосо башка мыйзам бузуучулуктар акырына чейин жоюла элек. Ушуга байланыштуу башкы прокуратурага караштуу ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча консультативдик кеңештин түзүлүшү мезгилдин талабы жана өлкөбүздө экономикалык коопсуздукту камсыздоого байланышкан инвестициялык климатты жакшыртууга алып келүүчү эффективдүү орган болууга тийиш. Мамлекеттин өнүгүшүнө тоскоол болгон бизнес өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүнө негизсиз кирүү, аларды мыйзамсыз текшерүү жана башка көптөгөн орчундуу маселелерди болтурбоо жана алдын алуу боюнча бир катар иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Иш-чарага бизнес коомчулуктун өкүлдөрү да катышып, маселелерди биргелешип чечүү тууралуу сунуштар айтылды. Өзгөчө проверкалар ушу ишкер айымдарга өтө оор тийип атат да, анткени проверка кылуучу мырзаларыбыз ушул ишкер айымдар менен коммуникация кылууга үйрөнгөн эмес, билишпейт. Ошондуктан кезде зомбулуктарды да көрсөтүп атышат. Биздин пограничниктер, биздин таможнялар, алар дагы ушул ишкер айымдарга өзгөчө мамиле буруунун таптакыр эчтеке ойлору жок. Ошондуктан менин оюмча мамлекет ошондой ошол жардам берүүгө өздөрүнүн кандай десем иш-чараларын таптакыр өзгөртүш керек. Жыйын соңунда башкы прокурор айтылган сунуштардын негизинде мамлекеттик органдар менен бизнестин ортосундагы ишкер чөйрөнү жакшыртуу боюнча атайын чараларды иштеп чыгууда натыйжалуу чечимдер кабыл алынаарын белгиледи. Ишкерлерге жана инвесторлорго болгон мамилени кескин өзгөртүү керек. Анткени алардын ийгилиги экономикага оң таасирин тийгизип, социалдык, коопсуздук, экология жана башка тармактардагы маселелерди толук чечүүгө мүмкүндүк берет.